Саламатсыңыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин лекцияларыбызды улантабыз. Темабыз Аттила кыргыздардын даңазалуу баатыры. Өткөн лекцияларда мен айтып кеттим эле. Гундар деген ысым бул жалпылама ысым. Конкреттүү түрдө гун деген эл жок болчу. Гундар деген жалпылама ысым 21 урууга таандык. 21 уруу Алтай жактан чыгып, 370-жылы Алтай жактан чыгып, андан акырын шашпай тиги күн батыш жака жылыптыр, малын айдап алып. Ошол жерден жаңы жайыт издейбиз деп. Анткени Алтай жакта ошол жылдары абдан катуу кургакчылык болуп, жут болуп, ошо уруулар өзүнүн малдарын жакшы бага албай калышты. Эми дагы бир айтып кетейин, ошо уруулардын ысымдары 21, бирок ичинен 3 уруу абдан күчтүү болчу, чоң болчу, таасирдүү болчу. Булар кыргыздар, кыпчактар жана сабырлар. Анткени бул 3 уруулар мүмкүнчүлүгү бар эле толук составтуу түмөн түзүүгө. Толук составтуу түмөн деген бул 10 000 жоокер, 10 000 атчандар. Анан болгондо да жоокерлер ар бир жоокер өзүнүн 2 ат ээрчитип алчу. Бирөөнө минип, бирөөнө ээрчитип алып. Ошондо 10 000 жоокер, 20 000 ат, жылкы. Ошо менен ошо 3 уруу баарынан чоң болуп, Кыргыз, Кыпчак, Сабыр деген уруулар. 21 уруу түзчү, ошондо 8 түмөн деген 80 000 киши. Ошонун ичинен 3 түмөндү жана мен айткан 3 уруу түзчү. Кыргыз, Кыпчак жана Сабырлар. Анан ошондо дагы айтып кетем, бүгүн эле кечээ айтып кетем. Жемки жолу эми үчүн жанагы хандар Кыргыз уруусунан шайланчу. Эми 360-жылдардын аягында, 370-жылдардын башында биздин доордо гундар жолго чыкты. Эми бул жолу дегенде эле абдан мындай эбегейсиз, алыс, узун жол. Анткени гундар бул жерде көчүп жүргөндө ушул жерден көччү. Мына бул башталчы жана көчө турган жерлери. Мына Кытайдын ылдый жагында Шинган деген жерде, түштүк Монголияда башталчы. Ушул жерде Орхон, Керулен, Онон деген суулардан башталып, анан ушунун баарына ушу тала болчу. Бул тала, бул жерде Кытай жакта адырлуу же кумдуу тала болчу. Таза тала эмес, адырлуу же кумдуу тала. Анан муну Алтайды өткөндө, Алтайды ылдый жагынан өтсө болот, Эне сай жагынан же өйдө жактан өтсө болот. Алтайды бул уруулар өйдө жактан өттү, түштүк жактан өттү. Ал жерде Тарбагатай деген абдан чоң капчыгай бар, чоң ой бар. Ошол ой биздин боомдон бир 10-15 кесе чоңураак. Анан ошол жерден Тарбагатайдан өтүп, анан алар Алтайдын алдына, Алтайдын терскей жагына жайгашып, анан ошол жерден 3 кылым калыптанып, өзүнө келип, күчтөнүп, малды көбөйтүп, жылкыларын көбөйтүп, анан баары чогулуп алышып, хан шайлап, анан жолго чыгышты. Бул жерде тала, бүгүнкү жана Казактын таласы, мурун бул сары тала болчу. Жайдын ортосуна чейин чөп бар, жайдын ортосунан кийин чөп жоголуп кетет. Анткени бул жерде абдан күн ысык болот. Сары тала. Анан сары таладан кийин мына Волга, ушунун баары тала. Волгадан кийин да тала. Мына түштүк Россия, Украина баары тала. Анан кийин Дунайга чейин, Дунайдын ылдый агымына чейин тала. Дунайдын эки жээгинен өтсө, аякта да капчыгай тала. Аны аяктан өтүп,
Ana Puşta деген жерге Венаға чейин бардык тала. Ошол жерден гундар ошол жерден көчүп жүрчү. Гундардан мурун скифтер дагы башка уруулар көчмөдү, ошол жерде көчүп жүрүшчү. Эми булар көчүп келгенде ошондо 368-69 жылы жолго чыкканда хан Баламбер гундардын ошо союзунун составынын башында хан Баламбер кыргыз уруусунан анан жолго чыкканда Волгага келишти. Волганын ысымы ал мезгилде Эдилде, Этилде, Итил болчу. Ошондой ысымдар болчу Волганын ысымдары. Айрым жана башкирдин окумуштуулары же татарлардын окумуштуулары айтып жатышат, жазып жатышат. Ошо Эдил, Итил деген бул ысым бул оңго Атиланын наамын, Атиланын атын коюлган. Ошо Атила ушул Эдил, Итил деген оңгога ошого таянып, ошондой ат койгон, ата-энеси Атилага деп, ошондой далилдеп атышат. Бирок анда айтып кетем, ал андай эмес, кичине башкача болуш керек деп ойлойм мен. Анын ошонун баары тала. Пекинден баштап, Венага чейин тала. Адырлуу тала, сары тала, мынау түштүк Украина, түштүк Россия бар Айдала тала, анан мынау эме дагы Пушта, Европа чөптү тала, баары тала. Ошол жерде гундар көчүп жүрүшөт, өзүнүн малын айдап багат ошол жерде. Волгага келгенде алдыга эме жиберишиптир, элчилер жиберишиптир. Анткени Волганын ар жагында Волга, Дондун ар жагы мына бүгүнкү Азов деңизинин ылдый жагы баары 3 чоң эл жашачу. Алан, Раксалан, анан Сармат. Аналарга Баламбер эме жибериптир, элчи жибериптир. 20-30 киши, 200 сакчы менен силер бизди кой берип койгула, биз силердин ылыйкы чай караңар менен өтүп кетебиз, биз силерге тиешебиз жок, биз ар жакка өтөбүз, бош жерге өтөбүз десе, ошол жерде хандар бар экен, Аландардын ханы Заутсух, Еменин ханы, Раксаландардын ханы Масхат, тарыхта ысымдары калды, Сарматтардын ханы Ардабур. Алар болсо айтты, жок, кой бербейбиз, силер кайра тарткыла, бияка келбегиле, биздин жерибиз, биз силерди кой бербейбиз дептир. Анан ошондо аргасы болуптур, гундар жана чабуул кылганга. 370 жылы чабуул кылып, ошо Алан, Раксалан, анан Сарматтарга бир-бирден аларды күткөн жок, качан алар чогулат, качан алар чогулуп алып, анан бир жерге чыгып алып, топтошуп алып, өзүнөн салгылашат деген чогулуп алып, бир-бирден эле эме чабуул кылып, биринчи Аландарды жеңип алып, экинчи Раксаландарды жеңип алып, Сарматтар салгылашууга киришпей эле качып кетишиптир ал жака. Днестр жака качышыптыр, Дондан өтүп. Эми айтып кетейин, Дон деген сөз байыркы кыргыз кыпчак тили дөң деген сөз. Дарыянын суунун жогору жээги дөң. Дон ошо суунун жээги деген мааниде жана гун тилинде ошондой сөз бар эле. Аны ошон үчүн жана бүгүн славян тилдеринде кийин, аны бүгүн орус тилде, Европа тилдерде ошондой дынны деген сөз, дынны деген эки тыбыш белгилейт гундардын суунун жээги деген. Дон дыны, Днестр дыны, Днепр дыны, Дунай дыны, суунун бийик жээги деп белгилейт. Ошондой мааниси бар болчу, бирок алар кийинки бул жерде славян элдер кийин аны жана дарыялардын ысымы кылып алышты. Аны ошо Дондан өтүп 375 жылы ушул жерге 3-4-5 жылга жайгашты, өзүнүн малын багып, жана гундар бияка келишти. Эми эсептеп келсек, гундар ошондо 8 түмен болсо, миллионго жетпейт, 800 000 киши ошо чоң бир чоң ошо мейкиндерди ээлеп, чоң жерлерди ээлеп, ошол жерге келип алып жайгашты. Анан ал мезгилде бул жерде эки чоң мамлекет бар эле. Биринчи мамлекет бул Остгот мамлекет. Экинчи мамлекет Вестгот мамлекет. Айтып кеттим эле, дагы бир айтам. Готтор деген эл, булар байыркы германдардын бабалары. Немис, скандинавтар жана датчан,
Norveg, Швед, Исланд, англосакалар андай ысындар кейін шықты. Кейін шықты. 10-11 кылымда шықты. Ага чейин бул 4 кылым. Эч кандай немистер да жок, скандинавтар да жок, англосакстар да жок, датчандар да жок, голланддар да жок, эч ким жок. А ушул мезгил жерде эки германдардын мамлекети бар болчу. Бирөө Остготтордун эмеси чек арасы биягы Дон, ар жагы тетиги эмеге чейин, Днестрге чейин. Бүт түштүк, бүгүнкү түштүк Россия, Украинанын жармысы, анан жанагы Крым. Крым ошол жерде готтор жашачу, готтор. Германдардын бабалары. Акыркы готчо сүйлөгөн адам 19-кылымда кайтып болду, каза болду. Гот тили бар болчу ошол жерде. 19-кылымга чейин. Анын ошол жерде готтун мамлекети бар экен. Аймеден жанагы Днестрден баштап Дунайга чейин жанагы территориялар, жерлер, Молдавиянын, Болгариянын бир кичине айрым жерлери, бүгүнкү Румыниянын жерлери, аякта Вестготтор мамлекети бар экен. Булар чоң мамлекеттер экен, эми чоң мамлекет дегенди билсе болот, анткени жанагы салгалашууга, гундарга Остготтор 120 000 солдат жоголту. 120 000 солдат. Ошондо Готе деген китепте бар. Китепте жазылып турат тарыхта. Остготтордун жанагы саны 2 миллиондой болчу экен. Вестготтордун саны 1 миллиондой киши. Вестготтор аягында да 100 000 солдат жоголту. Остготтор 120 000 солдат жоголту. Гундарына салгалашабыз деп. Аргас болду, салгалашканга анткени ошол жердин баарын өткүзбөй койду гундарды. Анткени бияк гундарга маалым болчу. Мына Пуста деген жер бош, абдан чоң жер, абдан чөптүү жер, суулуу жер, ошакы биз өтөбүз деп айтса, алар өткүзбөй койду. Готтордо, Вестготтордо өтпөйсүңөр, биздин жерибизге кирбейсиңер, биздин чек арабызды буспайсыңар деп өткүзбөй койду. Согуш ачканга мажбур болду. Согуш ачканда да кызгачтуу, жана биринчи бир 2 эле түмен жиберди 20 000 кишини. Агап деген кол башы башында, жогорку хан, Каган деген сөз бул Агахан деген сөз. Жогорку Агахан, Каган, Баламбер болчу. Баламбер Агапты жиберди 2 түмен менен. 2 түмен менен Агап ошо Остготтордун борборуна келди. Борбору бүгүнкү Киевдин өйдө жагында бир 40 чакырым жерде Золотоношо деген жер болчу. Готчо Голтон Байран деген жер кысымы бар болчу. Тарыхта бар ал Голтон Байран деген жер. Анан эми готтордун мамлекети абдан дагы бир айтып кетейин. Абдан бул жогорку деңгээлде, жана маданияты жогорку деңгээлде болчу. Анткени бүт герман тилдеринин арасынан, герман элдеринин арасынан биринчи алифбе, биринчи жазуу, биринчи сабаттуулук ошо готтордо пайда болгон. Биринчи готтор менин жазган, которгон грек тилинен Инжилди, Библияны. Биринчи герман тилинде жазуу ошо гот тилинде 370-жылдары пайда болгон. Анын готтордо китеби бар болчу, эми китеп бүгүнкүдөй китеп эмес. Аймеден жазылчу, эмеге жазылчу чоң, мындай эчкинин же козунун терисине эме менен жазчу, жана өзүнчө бир туш менен жазчу ошол китептерди. Китептери бар болчу өзүнүн сабаттуулугу бар болчу, өзүнүн жазуусу бар болчу готтордун. Анан готтор менен аргасыз болду, мажбур болду Баламбер согуш ачканга. Анан жанагы 12 күндүк жолду биринчи келип чабуул кылып, жанагы Золотоношо деген жердеги айтып аткан борбору ысымы Голтон Байран готторго чабуул кылып, анын жанагы бир 200-300 туткунга солдаттарды алып, адамдарды алып, аны гундар артка тартты, кача баштады. Анан булар 20 000 солдат экен, көп болсо бир биз булар жеңип алабыз деп, готтор мобилизация кылды. 12 күндү качып атышты. Жана Агап, кол башы Агап, аскер башы Агап качып атты. Качып аягында эме деген жерге келди. Жана Северский Донец деген бул суусу бар. Аны ошондо 2 агымы бар болчу, куюла турган агым, ичине ошо дагы бир 2 майда дарыя ошого сууга куюлчу. Бирөөнүн ысымы Эрак, азыр деле бар, бирөөнүн ысымы Берак,
ал деле түрктүн ысымдары Ирак деген, ар жактагы Берак деген, бер жактагы ысым суу деген сөз. Ошонун ортосуна келип такалып калышты гундар, 20 миң киши. Эми булар болсо келип, болду, биз буларды кырабыз деп чогулуп, 40 миң анан дагы келип атып күтүп атышты. Дагы 5-6 күн күттү. Ошондо 120 миң солдаттар чогултtu. Бул гундарды кырабыз деп, баарын жоготобуз деп. Анан ошондо кырабыз деп атканда, бул жерде Баламбер калган 6 түмөнүн артына чыгып, булар өзүлөрү курчап калды. Анан ошол жерде башталды. Жана айтканда бул жана бир орустардын сөзү бар, избиение. Кезе баштады да, соя башташты. Анан жарымысы багынып берди, жарымысы качты, жарымысын туткан калды, кулчулукка алды. Ошо менен Озготтордун королу аты Эрманарих болчу. Эрманарих. Ошондо ал деле киши бир 70 экен. Ал ошондо жана чыдабай, анан өзүнүн жанын кыйды, жана канжар менен өзүнүн жүрөгүн союп, салып жүрөгкө уруп, канжар менен өзүнүн жанын кыйды. Бирок ошондо баягы биринчи лекцияларда айтканым, ошол жерде Баламбер ошол жерде жана бир эле ок менен, бир жебе менен жана ошонун баласын, Битимер дегенде абдан германдардын баатырын ошону өлтүрдү. Бир жаа менен, бир эле атканда өлтүрдү ошону. Ошо менен бул жерде жеңип алышты. Жеңип алып, эми Баламбер өзүнүн чек арасын Днестрге чейин узатты, чойду. Днестр дагы бул жерде Алтай, биягы Днестр. Анан ошону биякты жеңгенден кийин аландар келди, раксаландар, жеңилгендер келди. Эми биздин жана туткунга түшкөндөрдү кой бергиле, 3-4 жылдан кийин биз силерге кошулабыз, силерге кызмат кылабыз, аскер кызмат кылабыз деп, анан гундарга алар кошулду. Жана алар менен раксаландар. Сарматтар кошулган жок, алар ар жакка качты, Вестгот империясына, Вестгот мамлекетине качты сарматтар. 376 жылы, 1 жылдан кийин анткени ар жакта Вестготтордун мамлекети ошо жерде жакын, жанаша, эмкиле мамлекет Вестготтордуку, аларда 100 миң солдат чогултту, гундарды жеңебиз деп. Анан аларды да алдап атып, жана алдам ыкмалар менен артка качып, бияка качып атып, гундар эмеге киргизип алды. Жана ылдыйкы агымга, Днестрдин ылдыйкы агымына киргизип алды. Ылдыйкы агымдын жери абдан жаман экен, мындай ат бастырганга жарабайт экен, плавание деп коет экен. Плавание деген бизде кыргыздарда андай сөз жок, түрк тилинде да андай сөз жок. Плавание деген састуу жер, ат базалбаган жер. Ат чөгүп кететиген жер. Сас деле эмес, бирок адам базалат, ат базалбайт. Ошондо жер экен да, састуу жер экен. Анан ошо жерге жана Вестготторду ошол жерге алдап киргизип, анан ошол жерден жанагы гундаларды жеңип алышты. Анан Вестготтор бирок Днестр аркылуу кайыктар менен качышты. Экиге бөлүнүп качышты. Алардын королу ысымы Атанарих болчу. Вестготтордун борбор Дунайдын ылдыйкы агымында Вилва деген шаар болчу. Вилва деген шаар гот тилинден каракчылар деп которулат. Ошо деген шаарда 40 миң киши бар экен. Эмеге кире качты, Балканга, чыгыш Рум империяга башыбызды сактап калабызбы деп. А жарымысы болсо Кунингас деген, Керицога деген аскер башы, аскер министр. Филтеген баш болуп, алар жарымысы Днестр менен ылдый кетишти. Бүгүнкү жанагы Подольск деген шаардын тегерегине ошол жерде славяндардын бабалары жашачы. Анттар, венеттар, росомондор, русичтер, кривичтер, хорваттар ошондой уруулар жашачы. Ошол жерге келишти. Эки агым менен келип, алар жана Вестготтор бирөө биягынан курчап, бирөө биягынан курчап, бүт славяндарды туткунга түшүрүп, анан славяндарга талап койду. Биз же силерди эме кырабыз, же силер биз тарапта согушка катышасыңар, гундар менен катышасыңар деп. Славяндар ойлонуп атып, айтыптыр, жок, биз кырсаңар бизди кыргыла, бирок биз гундар менен саргылашпайбыз, согушпайбыз, анткени биз аларды тааныбайбыз. Алар бизге жамандык кылган эмес деп, аны ошол жерден жанагы славяндар салгылаша кетиптир. Жанагы эмелер менен, жанагы Вестготтор менен. Рахмат уккандарыңарга. Эмки лекцияда бул теманы улантабыз.
Рахмат сіздерге.